Кудай таалам ушул 2025-жылдагы Рамазан айындагы берекелүү айга жетип, анын ичиндеги шарапаттарга ээ болууну жараткандан суранып кетебиз. Тагдырыбызга Кудай таалам көптөгөн ушул Рамазан айларын жазсын. Шахруллах, Аллахтын айы, оңолуунун айы, сабырдуулуктун айы, берешендиктин айы, оңолуунун айында биз ушундай бир тарбияланышыбыз керек. 11 айга жете турган тарбияны ушул Рамазан мектебинен жакшы өткөрүшүбүз керек бир туугандар. Рамазан мектеби бизге нафиске ээ чыгууну, ибадаттарга бекем болууну, сабырдуулукту, ден соолукту чыңоону үйрөтөт. Андыктан ушул Рамазан айында биз колдон келишинче маанавият, руханият жактан өзүбүздү жетиштиргенге аракет кылалы туугандар. Бул Рамазан айынын өзүнүн бир руханий маанавияты. Бардыгыбыз биргеликте эртең менен сахур дасторконунда отурабыз. Бардыгыбыз биргеликте күн баткандан кийин ифтар дасторконунда отурабыз. Бардыгыбыз биргеликте куфтан намазынан кийин таравих намаздарын окуйбуз. Мунун бардыгы адамдардын жашоодогу максаты бир ынтымак менен, бир достук менен, бир биригүү менен жашаштыкты бизге бул Рамазан айы бизге үйрөтөт. Бөлүнүп жарылуу, же болбосо ар кандай фитна деп коебуз, келишпөөчүлүктөрдү пайда кылуу эч качан адамзатка пайда алып келген эмес. Бул айда биз оңолуунун, сүйлөгөн сөзүбүздү таразага салабыз. Ар бир сөзүңүзгө көңүл бурушуңуз керек. Себеби сиздин туткан орозоңуз жараткандын алдында кабыл боло турган даражада болуш үчүн сиз денеңиздин бардык мүчөсүнө орозо тутушуңуз керек. Мына ушул ай бизди ушундай денени тарбиялоону үйрөтөт бир туугандар. Ушундай бир периштелик даражага жеткирет. Рамазандан кийин адамдын ички дүйнөсүнүн нурданышы, жүрөктүн нурданышы, адамдарга болгон көз карашынын түздүгү, бири-бирине болгон мамиленин жакшыруусу мына ушу Рамазандын чоң бир фазилети болуп эсептелинет. Аламату саа, кыяматтын эң чоң белгилеринен кыяматка жакын болгондо адамдардын ортосунда шавкат деп коет. Бири-бирине болгон мамиле, сый, урмат жоголот деген. Урук туугандардын ортосунда бири-бирине болгон мамиле жоголот. Чоочун болуп калат. Бир жатында жатып чоңойгондор чоочун эле адам болуп калат. Адамдар бири-бирин көргөндө ызырынып, сабырдуулугу жоголуп, бири-бирине кол салуулар көбөйөт деген. Коомчулукта көрүп атабыз да бир туугандар. Билип билбей эле, тастыктабай эле бир адамдын көңүлүнө туура келеби, келбейби, ошо маселеден кабарыбыз барбы, жокпу, эч кандай бир чоң күнөө экенин, гыйбаттын чоң күнөө экенин билип туруп дагы биз ошондой гыйбаттарга адамды ренжите турган, коомчулукта бир ынтымак, биримдүүлүктү буза турган нерселерге жол берип коебуз. Ошолордун бардыгына эң чоң дары мына ушу Рамазан шариф болот бир туугандар. Рамазан айында биз ушундай бир руханият жагынан чоң бир сабак алабыз. Аллах субханаху ва таала: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О имандуулар, силерден мурунку доордогуларга орозо тутуу парыз кылынган сымал, силерге дагы айяман ма'дудат, саналуу күндөрдө орозо тутуу парыз кылынды дейт бир туугандар. Көңүл бура турган жер айяман ма'дудат, саналуу күндөрдө. Бул бизге конок. Сахабалар Рамазанга 6 ай калганда ушундай сүйүнчү экенде даярдыктарды көрө баштачу экен. Рамазан айы келатат, эй Кудайым, бизди ушу Рамазан айына жеткире көр. Аллахумма баллигна Рамадан деп сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өзүнүн мубарак дуасында Аллахтан суранган. Алим Рамазандан кийин 6 ай бою ушундай капаланчу экен. Берекелүү болгон ыйык Рамазан айы менен коштоштук депчи. Бизге Кудай таала тагдырыбызга ушундай Рамазан айларына насип этип отурат. Иншалла, урматтуу туугандар, келиңиздер, көп китеп окуйлу, орозо тууралуу окуйлу. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, мына муфтиятта Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында атай колл центр ачылган, ал жерде алымдарыбыз жооп берет.
Ар бир мечитте биздин дамлаларыбыз бар, дамлалардан сураңыздар. 30 күндүк орозуда атайын бир күндөлүк ачыңыздар. Башка айларга караганда Рамазан айын өзгөчөлөнтүп бир өткөргөнгө аракет кылыш керек. Башка айларга караганда Рамазан айында көбүрөөк зикир дуаларды бир планга коюшубуз керек. Азыр татынакай китептер чыга баштады, 30 күндүк күндөлүк депчи орозодо. Мисалы ошол жерде субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар деген зикирлерге атайын орун коюп койгондо сиз ошону белгилеп отурасыз. 30 күндө канча зикир тартып коесуз да? Атайын Куран таалимдери уюштурулуп атат, Алла разы болсун, устаздар тарабынан, устазалар тарабынан. Ошол сабактарга катышканга аракет кылалы, өзүбүздү жетиштирели. Өзүбүздү руханий жактан жетиштирели бир туугандар. Ман сома Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi. Ким кубаныч менен сүйүнүп ыйык Рамазан айын тосуп алган болсо, анын өткөн күнөөлөрүн Кудай Таалам кечирип атпайбы тасыларым. Биз пендебиз, күнөөлөрүбүз көп. Күнөөлөрүбүздүн кечирилишине Кудай Таалам көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Саналуу күндөрдө бул Рамазан айы конок катарында келатат. Мархаба я шахра Рамадан, кош келдиң эй ыйык Рамазан айы деп иншалла эртеңден баштап биз ыйык Рамазан айын тосуп алабыз. Көз иримемде көз ачып жумганча бул ыйык Рамазан айы конок катарында келет дагы. Эртең эле биз мына ушул михрабта туруп, сиздер ошол орундукта туруп, айт намазында ушул жерде бири-бирибизди жылмаюу менен, кубаныч менен жүз көрүшөбүз да. Бирок көз иримемде өтүп кетет экен да ушул күндөрчү. Ошон үчүн Рамазандын башында бир туугандар келиңиздер, өзүбүздү ошол нерсеге руханий даярдыктарды көрөлү. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде сомтус сойму тасбих, орозо туткан адамдын сүкүт сактап унчукпай туруусу бул тасбих. Ва наумуху ибада, орозо туткан адамдын уйкусу да керек болсо ибадат катарында өтөт экен. Ибадаттын катарында Кудай Таалам намал амалыңызга, амал дептериңизге ошол ибадатты аткаргандай соопторду периштелер жазып отурат. Ва амалуху мудааф. Рамазан айында бул берешендиктин айы дедик, бир кайрымдуулук ишинде жакшы бир иштерди аткарып атасыз. Орозо туткан адам таңзардан кечке чейин орозо тутат да, чаңкайт, курсак ачат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жетим жесирлердин абалын жакындан тааныйт да. Ошолордун балким казаны бир жумалап кайнабайттыр. Сиз ошолорго бир берешен кол менен бир кайрымдуулук колуңузду узатыңыз. Ошолорго бир иптар кечелерин уюштуруп бериңиз. Бул өзүнчө бир маанавият, өзүнчө бир руханият. Ошол аткарылган бардык жакшы амалдар бизге көбөйтүлүп берилет тасыларым. Бул Рамазан айында соопторго да иштей турган бир ыйык Рамазан айы. Аввалуху рахма, алгачкы 10 күндүгү ушундай бир мээрим чачкан. Ва усатуху магфира, ортоңку 10 күндүгү ушундай бир кечирим болгон. Ал эми акыркы 10 күндүгү айтқум минан ниран, ошол күнөөлөрү кечирилип, жараткандын алдында даражасы бийик болуп, тозок отунан сакталуусуна, кутулуусуна бир себепкер болгон берекелүү ыйык Рамазан айы. Бул Рамазан айын биз Куран айы дейбиз бир туугандар. Себеби бардык Алла Таала тарабынан жөнөтүлгөн баракчалар, чоң-чоң китептер, Таврат, Инжил, Забур, Куранул Карим мына ушул ыйык Рамазан айында жөнөтүлгөн. Биздин ыйык Кураныбыз дагы ушул Рамазан айынын берекелүү болгон Кадыр түнүндө сүйүктүү пайгамбарыбызга назил боло баштаган. Ошон үчүн бул Рамазан айында биздин карекелерибиз, Аллахым разы болсун, ар бир мечиттерде бул жыл республика боюнча 1550 жума мечит болгон болсо, дээрлик бир 800-900 жума мечиттеринде, жөнөкөй мечиттерде хатмул Куран окулат экен да. Бул да чоң жетишкендик бир туугандар. Бир замандарда Куран, хатмул Куран бул жакта турсун, ыйык Куранды көрбөгөн ата бабаларыбыз самап өтүп кеткен да, ыйык Кудайдын аяттарын көрөр бекенбиз депчи. Ыйык Куран кандай болот экен деп самап, үмүт кылып көрбөй өтүп кеткен. А бирок сиз менен бизге Кудай Таала тарабынан өтө чоң бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Куран окуйын десеңиз арабчадан устаздар бар, имам дамлаларыбыз бар, Куранул Карим китептерибиз бар. Карасаңыздар, кандай сонун жазылган, чыгарылган. Ар бир мусулмандын үйүндө китеп бурчунда сөзсүз Куран болуш керек.
ал Кур'ан арабчадан окулуп туруш керек. Ар бир мусулман арабчадан Кур'ан окуш керек. Туура жашы өтүп калган же бир мүмкүнчүлүк болгон эмес кирил тамгасында жаттаган маселе жок. Бирок аракет кылышыбыз керек арабчадан окуганга. Себеби Кур'ан араб тилинде түшүрүлгөн. Бул Кур'анды биз вараттилил Кур'ана тертила. Кур'анды тажвид эрежесинде өзүнүн ар бир тамганын тыбышын чыгарып, тажвид эрежеси менен окуу бизге милдет болуп калды мусулмандарга. Ар бир 7ден 70ге чейинки мусулман Кур'анды арабчадан окуш керек бир туугандар. Келиңиздер, баардыгыбыз ыйык берекелүү Кур'ан айында Кур'ан окуганга, Кур'ан үйрөнгөнгө аракет кылалы. Себеп дегенде وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Аллах субхана ва тааля адамдардын тилине Кур'ан үйрөнүп жатканда жеңилдик берген таксыларын. 80-90 жашындагы бир атабыз дагы чын ихлас менен, дити менен Аллахтын сөзүн, Кур'анды үйрөнөм десе, үйрөнүп кетет. Себеби Аллах тилибизге Кур'анды жеңил кылган. Ошон үчүн иншаллах бул Кур'анды Рамазан айында, башка айларда арабчасы менен окууга аракет кылалы. Андан соң бул арабча менен аяттарды, сүрөлөрдү намаздын ичинде да окуйбуз да, ошон үчүн бир маанилүү тажвид кайдасы менен окуш ибадатыбыздын кабыл болушуна чоң бир себепкер болот.